кылым карткан кыргыз элибиздин эч качан эч убакта учуркур болгон эмес. Ар бир коомдун, ар бир учурдун, ар бир өзүнүн заманынын алп батырлары, акылман насаатчылары, ойчундары элибиздин башына кыйын иш түшкөндө караңгы туруяктан алып чыга турган чыгаан инсандары болгон. Тарыхты, дүйнө тарыхын карап келсек, эки чыңгыз болгон болсо, биринчи чыңгыз өзүнүн кылычы менен дүйнө жүзүнө басып алган болсо, биздин чыңгыз агабыз өзүнүн калеми менен бүт дүйнө жүзүн басып алган. Бир гана кыргыз элин эмес, өзүнүн чыгармалары менен дүйнө элин багындырып, из калтырган, адамдын кандай болушун, кантип алдыга умтулушун, жашоодо эмне бактуу экенин, ата-эненин, бир туугандын, элиңдин ак кызмат кылууга үндөгөн. Кайсы гана учур болбосун, өзүнүн чыгырмасы менен ошол туура эмес болгон системага каршы үндөшүп келген бул чыныгы батырдык деп эсептейм. Ал эми милицияга болгон көз карашында милицияда кызмат өтөө ардактуу милдет жана чоң жоопкерчилик деп айткан биздин агабыздын айткан сөзү азыркы күнгө чейин актуалдуу. Ошондуктан урматтуу курсанттар, сиздер дайыма профессионалдык иш менен, жумуш менен, укукту коргоо менен, бирок маданиятты, кыргыз бабаларыбыз басып кеткен када салттарды, адабияттарды дайыма окусак, маданияттуу, интеллигенттүү гана адам гана кыргыз элин туура жолго баштап, элдер менен болгон баарлашууда чоң жетишкендиктерди жетишет. Дайыма бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан мен академия жетекчисине сурап элем, бир гана 90 жылдыгында эмес, аябай жакшы көрүнүш. Жылына ушундайды ар бир факультет боюнча жүргүзсөңүздөр жакшы деген ойдомун. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар.